Саламатсыңар балдар, силер менен кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү темабыз Түгөлбай Сыдыкбековдун өмүрү жана чыгармачылык жолу. Жазуучу 1912-жылдан 1997 жылдар аралыгында жашап өттү. Түгөлбай Сыдыкбеков прозаик, акын, драматург, кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын баатыры. Ал 1912-жылы Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Кең Суу айылында туулган. 1915-жылы 3 жашында атасы дүйнөдөн кайтат. Андан кийин турмуш кыйынчылыгы моюнга жүктөлө баштады. Орус падышачылыгынын бийлик ээлери жергиликтүү манаттар менен келишип алып, Түгөлбайлардын конушун ээлеп өздөрүн башка жакка сүрүп чыгышат. 1916-жылы улуттук боштондук көтөрүлүш чыгып, Түгөлбайлар качкан кыргыздар менен Кытайга жөнөйт. 1918-жылы кайра туулган жери Кең Сууга келишет да Василий Коровин деген орус адамына малай болушат. 1919-жылы кеч күздө Түгөлбайдын энеси аны Түн Катар деген молдого окууга берет. Арабча ариптерди кошуп жазып, сөздөргө ээлеп окууга жарап калган кезде 1920-жылы Кең Сууда мектеп ачылып, Түгөлбай ошол мектепке кирип окуй баштайт. 1921-жылы Василий Коровин Түгөлбайды калаадан окутам деп караколго алып кетет. Ал кышы менен орус тамгасын, орусча сөздөрдү үйрөтөт. Бул жөнүндө Түгөлбай Сыдыкбеков мынтип жазган: "Мен орус тамгаларын жаңы жазып, бирок тез өздөштүрдүм. Канча айтса да элеттен алган билимимдин жардамы тийди. Эжелеп окууга мен бат эле жетиштим. Эмнени окуганымды чыны менен түшүнө албадым" деп айтат. Василий Коровин аны 1923-жылы Караколдогу Чехов атындагы 1-баскыч орус мектебине өткөрөт. Аны Түгөлбай 1927-жылы бүтүрөт. Ошентип Түгөлбай акыры 1929-жылы август айында Фрунзени көздөй жол тартат. 16 саат кемеде жол жүрүп, Балыкчыга жетип, андан Киреге түшүп отуруп, Ысык Атага бир конуп Фрунзеге жетет. 1931-жылы 31-декабрда Түгөлбай Сыдыкбеков Ленинчил жаш кызметine кызматка орношот. 1932-жылы Чал комузу деген поэма жазып, аны Чабой журналына алып барат. Жалпы жонунан алганда, Түгөлбай Сыдыкбеков 1930-38 жылдар аралыгында Күрөш, Батырлар, Акын Булбул, Капкакбай, Ач көз ата, Теримчилер, Түн жартысынан кабар, Көкөй кести поэмалар, Кең Суу романынын 1-2 китептерин жарыялаган. 1940-жылы Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн өмүрлүк жары Асылгүлгө үйлөнгөн. Мындай кечирээк үйлөнүүнүн себептери көбүчө кургак учуп оорусуна чалдыкканы менен түшүндүрүлөт. Улуу Ата мекендик согуш жылдарында Замбирекчилер, Тарбия, Күтүк, Ала тоодон Алтоо, Абысындар, Кайрат, Эл оозунда деген чыгармаларын жараткан. 1943-жылы жыйналган чыгармалары Согуш күндөрү деген ат менен жарык көрдү. Кең Суу романына удаа эле жазуучу Темир романын жазды. Ошентип бой аякты жыйып деп жазат Түгөлбай Сыдыкбеков Жол романында. Көңүлүм бир жай этип 1943-жылдын аягынан январь күнү биздин замандын кишилери аттуу чыгармамды жазууга отурдум. Ал чыгарма 1949-жылы Түгөлбай Сыдыкбековго Сталиндик сыйлыктын лауреаты деген сыйлыкты алып келген. 1966-жылы Зайыптар аттуу романын жазат. Андан кийин 1977-жылы Сырачу, Курбулар деген чыгармалары жазылды. Сыдыкбеков үчүн өтө жемиштүү болгон Уманбайдын пейили 1980-жылы Жол, 1982-жылы Көк асаба, 1989-жылдары романдар, уламыштар, аңгемелер, повесттерден турган Кайнар булак, 1980-жылкы китеби публикациялык жана адабий макаладан турган Мезгил сабактары китептери жарык көрдү. Жалпы жонунан айтканда, жазуучунун чыгармалары мурдагы Совет доорундагы бир тарыхый мезгилдин турмушу, кыргыз жергесинде коомдук курулуш болгонун, анын аркыл татаал
көрүнүштөрүн, бир коомдон экинчи коомго өтүүдөгү адамдардын ак сезимине болгон улуу революциялык өзгөрүүлөрдүн диалектисин билармандык менен чоң чеберчиликте чагылдыра алгандыгы менен баалуу. Балдар, жазуучунун өмүр баяны силерге түшүнүктүү болду окшойт Үйгө тапшырма хронологиялык таблица түзүп жөнөтөбүз. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.